Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Рыскелди мырза, 2 күндөн бери өзүңүз да окуп жатсаңыз керек, сизде Кыргызстандагы мультимиллионер эң бай адамдардын бир катары көргөзүп жатат. Фейк аккаунттардын айтуусу боюнча сиздин Бишкек шаарынын чоң ортосунда бир нече квартираңыз, хан сарайыңыз бар экен. Мынча байлыкты каякта катып жүрдүңүз? Рахмат, мен өзім дағы ушуну окуп алып таң калып атам да. Атургай келинчегим дагы мындай шек санагандай болуп, мындай карап баштады, чынында эле менден каткан тамдарың барбы дегендей болуп турчу. Мен эми ошого жооп берип коеюнчу. Таң көрү айтпаганды айттырат, жазбаганды жаздырат экен да булар. Мени ушундай эбегейси бай адам катары сүрөттөшүп атат да. Кече уяты жок УКМК угуп тургула. Калысы жок, кастык менен пасыктан башканы билбеген Финполиция, каржы полиция, силер да угуп тургула. Бакир Дулатович, кече сиздин балдарыңыз барып учкундан билбейм ушул менен канчанчы жолу документтерди алып кетти. Менин айлык баянам жөнүндө толук маалыматтарды алып кетти. Кыязы булар мага мыйзамсыз байыган деген кылмыш ишин козгой албай жатса керек да. Мен силерге убара кылбай айтып берейинчи, мен кандайча байыганымды силер айтып аткан. Мен учкунга барганга чейин эле Бишкек шаарында салынган сатып алган бир үйүм, салынып жаткан бир үйүм бар болчу. Сокулукта жашап жаткан үйүм, салынып жаткан бир үйүм бар болчу. Азыркы күндө менин Момбековдун мага катталган бир үйү бар, келинчегим катталган бир квартирам бар. Анан каяктагы эле эбегейсиз элиткаларды айтып атасыңар. Тапсаңар белекке бердим, бекер бердим. Кепилдик берем, керт башы менен алгыла. Анан хан сарайды айтып атасыңар, Бишкектин чоңунда. Аны да алгыла. Учкундун ичинде күрсүлүктөн иштеп аткан бир укмуштуудай бир басма карасы бар дейт. Айлам кетейик, тапкыла да ошону да алгыла. Булардын бардыгын ошо мамлекеттик каттоо кызматынан тактап алгыла, анан кийин сактап алгыла. Менин бүгүнкү күндө мага катталган бир үй, келинчегимге катталган бир квартира бар. Калганын ошо мамлекеттик каттоо кызматынан декларациялардан да таап алсаңар болот. Анан бул кандайча байыган деп атсаңар керек да. Мен ачык эле айтып коеюнчу деді, убара кылбай. 2009-жылы 2010 президенттик шайлоо, 2010-жылы парламенттик, 2011 президенттик шайлоо болгон. 3 шайлоо болгон. Ал кезде менин менчик форум деген кесиптим болгон. Ошол форум деген кесипке ошол талапкерлер тарабынан миллиондогон акчалык отурулган келишимдин негизинде алардын үгүт материалдарын мындай жарыялоо боюнча аны БШКда тактап алсаңар болот. Андан башка ошол жылдары 2009, 2010, 2011 жылдары менин форум деген гезитимдин нускасы бир айда 100 000 нуска менен чыкчу, сатылышы 20 сомдон ар бир гезиттин, басылышы 5 сомдон болчу. Анан айырмасын карап көргүлө, ай сайын 1 миллион сомдой киреше тапчумун мен. Мен өзүмдүн калемим менен, адал эмгегим менен кадырда топтогон, каражатта топтогом. Анан ушу 5 жылдан бери мага бир деке таппай эле издеп атасыңар, мына ушундай. Bunun bardığını el bilet. Men eldin arasında ne жөө жалаң салпакта басып жүрөм. Жан сакчысы жок, жардамчысы жок эле. Эл билет менин каяктан байганымды. Мен урдаган эмесмин эчтекени. Башкалардай болуп. Анан ушунчалык жаманатты кылгысы келет да ушул. Эбегейсиз байлык топтоп алды. Болду ушул. Анан жаманатты кылып эле каяктагы элиткаларды айтат, каяктагы кабат үйлөрдү айтат, кайдан байган депчи тапкыла. Эгер менин камалганда же болбосо мен бир нерсе болгондон мамлекет зыян таап турган болсо мен макулмун. Анан ушу таң калам да, силер мен кээде өзүм ойлонуп коем да, күлкүм да келет ушулар мени менен мынча эле аңтарып калышты, жалгыз эле ошо Кыргызстандагы менин үчүн коррупцияны көргөзүп алып жатат. Мен кээде ойлонуп калам да, ушулар адашып келип алган болуш керек. Жанагы эрем дегенди булар Рыскелди Момбеков экен деп түшүнүп алса керек деген ой кетет экен. Адрестен адашып калдыңар, ал башка. Мен деп издебегиле. Силер Азаттык айткан нерсени жазгыла, Чоң Азат айткан нерсени казгыла. Ошол жактан издегиле, менден алыс эле кеткиле. Менин балекетимди алып алды айткым келет да. Айла жоктон айткым келет экен ушундай сөздөрдү. 2009, 2010, 2011 жылдары форум газетасы 100 000 тиражга чейин жеткен деп айтып жатпайсызбы? Азыр бийликте турган адамдардан ошол 100 000 тиражга жеткен учурларда көргөн билгендери барбы? Жакшы болду да. Мен башкы редактор болуп турган кезде азыркы президенти Сооронбай Шарипович дагы баш багып турчу. Эгер колуңардан келсе ошол кишини дагы күбө катары чакырсаңар, ал киши да айтып берет.
камакта жаткан Атамбаевден сурасаңар, форум гестинин канча жардам бердиңиз эле бутуна турганча, кийин бутуна тургандан кийин алар канча каражат тапты десең, ал киши да сурак берет. Тепкилеп жаткан Текебаевден да сурагыла, Атамекен партиясы 2010 парламенттик шыйлоого катышканда форум гести менен келишим түзүп канча акча короттуңар эле деп айтып берет. Сабырдуу саясатчы Сариев да сурагыла, Ак Шумкар партиясынын көрүнөк жарнактарын, үгүт материалдарын жарыялаш үчүн канча акча котордуңар деп. Тепкилеп жаткан Бабановдон да сурагыла, республикага акча канча которган. Президентке талап келди сурасаңар. Булардын бардыгы айыр алдында күбө катарда айтып берет. Булардын бардыгын БШКдан эле тактап алса болот. Канча акча которулганын, канча сан нуска менен чыгып атканын, Центр поддержки семьи деген бар. Ошол жерге эле 2009-2010 Момбеков жетектеген гезиттер канча нуска менен чыгып жаткандыгын, канча сом менен басылып, канча сомдон сатылып жатканын аныктап коюш алеки заматта. Анан мен ушунчалык демотто, мен адал эмгеги менен, таланты менен тапкан каражат. Башкалардай болуп уурдаган эмесмин да. Ушуну айтыш керек, мен ушуну 5 жылдан бери таппай эле, бул айлыгы мынча болсо кайдан тапсал дейт. Оны жогорку кеңештегилерди карасаңар, 20 депутаттын айлыгы Кыргызстан тышкарысынан көп, 20 миллиард доллар. 20 жыл Кыргызстан бекер жашаса болот. Аларды казбайбы? Ошолор жазбайбы? Жок, айланып келе Момбеков бай. Социалдык тармактагы дагы бир сөз, Рыскелди Момбеков Атамбаевди сатып кетти, Атамекенге батып кетти деген да. Ой, атаң озурайнай, ушундай да жашап атат да. Мен окудум андагы бир кайсы бир жанагы ачсаң бир фейк аккаунт экен да. Көрүүчүсү жок, жакында эле пайда болгон эме экен да. Анан ошо жазыптыр. Атамбаевди сатып кетти, анан СДПКны таштап кетти, анан Текебаевга качып кетти, тигинип кетти. Иним, саткындардын баары сен таппай жүрсөң, саткындын баардыгы короосу менен, үйүрү менен ак үйдө турат. Атамбаевди саткандардын баардыгы азыр ак үйгө толуп алган. Саткандардын баардыгы ак үйдө, сатпагандын баардыгы жер үйдө турат, жер тилөдө турат. Ошол мени сатпаган үчүн менин ишимди куугунтуктап, каралап, жамандатып атат. Тескерисинче, мен сатпагандардын биримин. Мен акыркы жолу Алмазбек Шаршеновичке 22-майда Опунбаев аркылуу да тактап алсаңар болот. Асел Кодуруңов экөөбүз киргенбиз. Кирип мен түшүндүрүп айткам. Бул бети жок бийлик СДПКны бербейт, шайлоого бизди жибербейт. Андыктан мен башка сунуштар бар, ошолорду карап көрөйүн. Атамекенден сунуш келип атат деп мен алдынан өтүп, ага ыраазычылыгымды айтып, уруксатын алып, анан кийин чечим кабыл алдым да. Мен бүгүнкү күнгө чейин анын үй бүлөсү менен, балдары менен, Сейит менен, Сейтек менен, Кадыр менен, келинчеги Раиса менен дагы чай ичип эле жүрөм. Кабар алышып, кат жазышып дегендей. Анан эмне үчүн мени сатып кетип атат, мен эмес, сатып кеткендердин баардыгы башка жакта. Ошолордун баардыгы эртең президенттик Сооронбай Шариповичти сатышат. Мен буну Сооронбай Шариповичтин өзүнө да айткам. Абайлаңыз ушулардан депчи. Бул саткындар сизди да сатат дегем. Мына уже алды сатып баштады, алды качып баштады. Жакында бары сатат. Анткени аларда тажрыйба бар. Алар Акаевди сатып, тажрыйба топтошкон, Бакиевди сатып, Атамбаев сатып, эртең Сооронбай Шарипович сатат. Азыркы президентибизди ушул деңгээлге алып келген так ошо кошоматчылар, саткындар. Анткени президенттин саясатына саботаж кылып, элге жаманатты кылып атат. Элдерде ошодон коркуш керек. Сооронбай Шарипович билет өзү. Сооронбай Шарипович үчүн коркунучтуу атамекенчилер эмес, мекенимчилер менен мекенчилер. Мына ушулар коркунучтуу, анткени алар кошоматчылар да. Кошоматчылар деген эң коомдун эң коркунучтуу адамдар ушулар. Илгери бир колхоздун башкармасы кол алдындагы иштеген адамын ушунчалык кошомат кылгандан жини келип, көчкө ушундан тарс эткизип тепсе, анысы кайта кайрылып алып кат кырып келет дейт. Кечирип коюңузчу, менин көчүгүм байкай сиздин бутуңузга тийип кетти окшойт депчи. Мына ошондой адамдардын баардыгы азыр ак үйдө топтолуп алган да. Анан ошолор мени саткын көргөзгүсү келет да. Кыргыздар кызыгын эл болосуз да. Кече эле үйүнү менен сатышпадыбы? Жүрбөйбү азыр ошолордун баардыгы. Анан ошолор кайта мени азыр бүгүн саткын кылып көргөзгүсү келет. Ким ишенет? Эл билет да. Эң негизгиси Атамбаев билет да ким сатканын, ким сатпаганын. Анын үй бүлөсү билет да.
ким сатканы сатпаганын, ким азыр барып атканын барбай атканын, ким коркуп төшөктө жатканын. Мен бул жооп бербей коеюн дейсиң, бирок айла жок атканга туура келет экен да, эл да билип алсын да. Биз сизди парламенттен ар дайым көрүп, сөздөрүңүздү угуп турчу элек. Бирок ошол фейк аккаунттар дагы бир айткан сөз, Момбеков 478 күн жумушка келген эмес деп жатышат да. Мынча күн каякта жүрдүңүз? Эки мургушун окуп алдым, өзүм таң калдым да таң көрүшүм. Эгер мен эң активдүү депутат Марат 478 күн жумушка чыкпай койсом, анда парламент иштеген эмес экен да. 5 жыл бою. Ушуга ким ишенет? Мен тескенче 478 күн ашык иштедим болуш керек. Мен дем алыш күндөр жайкан күн иштечимин. Мен 478 жолудан ашык сүйлөдүм. Маселе көтөрдүм. Аны такташтын менин кереги жок. YouTube'га кирсең чалымчы кыласың. Менин көтөргөн маселем калк билет. Көргөн эл билет. Ана 478 жолу жогорку кеңештин жыйынына катышпаптыр, чыккынчы деп. Анда эмнеге менин мандатым алып койгон жок? Алып коет да, келбесем. 5 жыл отуруп 5 жолу сүйлөгөн адамдар бар. 1 жолу сүйлөгөн адамдар бар. Мен өңүн унутуп койдум кээ бирлеринкин. Көрбөй да калдым 5 жыл ичинде. Ант бергенде көрдүм. Значок тагынганда. Анан анда санда бир той топурдан баталардан көрүп калам. Анан телевизордон көрүп коем чет өлкөдө жүргөнүн. Ушундай бар эле депутат бул кайда жүрдү экен деп. Орду бош турат. Кнопка жүргөн ким басып атканын билбейсиң. Ошолор оптоо менен келе атпайбы? Ошолор жана картошканы каптаган колорад куртун менен каптап келатат. Мен айласыз эле баратам азыр жогорку кеңешке. Ошолор аз болсун деп. Ошолор каптап кетпесин деп. Алар каптап кеткендер мамлекет пайда таппайт, зыян тартат. Мүлкүнөн ажыраган кыргыз эртең күлкүдөн ажырайт. Неге буну айтып атам билесиңерби? Тынар Курбаналиевдин куудул айтты. Эгер ошол кайта келе турган болсо, мен көчүп кетем. Жарандыктан баштатам деди да. Тынар, сен кетпе. Ушулар кетсин. Алардан зыян, сенен пайда. Керек болсо сен депутаттыкка кел. Атабеке менен аттан. Болот. Жап-жаштыкка болот. Депутаттар куудул болсо болот, куудул. Депутат болсо болбойт бекен. Жап-жаштыкка болот. Тетигире Украинада куудул деле президент болот атпайбы? Андыктан сен экөөбүз билдиргөндү билбейбиз, бирок күлдүргөндү билебиз. Ушул жерден биз утушубуз бар. Сен экөөбүз сүйлөсөк жугумдуу болот, алар сүйлөсө жугумдуу болот. Мына ушул чындык. Анан алар айтса эле ушундай. Анан таң калдым ушул. Тиги 478 күн Момбеков жумушка чыкканы эмес, чыккынчы деп. Анан дагы 1 миллион сомдо жазып, күнүгө бирдикеде жазышат. Эми дагы эмнени жазат, эми дагы эмнени жазып чыгышат, эмнени касып чыгышат билбейм мен. Уже эми эл деле ишенбей калды да. Булар канчалык жамандыга сайын кара пиар, тоже пиар дегенде кайта мага эле жакшы кылып атат. Менин баркымды көтөрүп атат. Урматтуу кыргыз калкым, ушулар жазган нерсеге да фейк немелеге ишенбей эле койгула. Эгер бир маалымат керек болсо, менин Instagram баракчама же сатыгына мага эле суроо берсеңер, мен мезгил менен ушул жака чыгып айтып берип турам, бул мындай деп. Булар урдуруп берет, эртең мен дагы ууру кылат, бүрсүгүнү дагы тигини кылат. Анан жазып атып туруп, өзүм таң калам, көрүп алып турупчу. Таң калышты да ушу. Кыргызча айтканда зерикпейт экенсиң, орусча айтканда не скучно да, бирок бир чети пайдасы бар экен. Бекер неме? Мага пиар жасап берип атат. Анан мен бирок буну ким уюштуруп атканын билем. Буну ким жаздырып атканын билем. Урматтуу иним, жигит, сен кимдин өкүл баласы экениңди мен жакшы билем. Агаңдын кайсы жерде отурганын мен жакшы билем. Анын орун басары азыр журналисттерге канча акча таркатып, чуркап жүргөнүн андан да жакшы билем. Канча тролду багып жатканды, канча акча төлөп жатканды, кимдерди жамандап жатканыңды, кайсы кабинетте отурганыңа чейин билем. Эртең иним, сен дагы депутат болуп кал. Барган жатасың да, кайсы партия менен билем мен сени. Анан ошондо эл алдында сенин кебетеңди келиштирип туруп ачып берем. Баягы каралоо компаниясынын башында дал ушул жигит турган деп. Ошондо сен айыр алдына жооп бересиң. Ошондо эл сенин бетиңе түкүрөт. Мен сага эскертип коеюн дедим.